Assalamu alaikum, hormatly биздин бир туугандар. Сиздер менен жаңы сабагыбызга киришебиз. Бүгүнкү өтүлө турган тема танвин менен таштит чогуу келгенде. Же танвин менен таштит бир сөздө келгенде. Биз ушул теманы доскага жазып койдук. Танвин менен таштит чогуу келгенде. Танвин деген ан, ин, ун экендигин билесиздер. Ал эми таштит болсо күчөтмө мааниде бир тамганы эки тамга кылып окутат деп буга чейинки сабагыбызда келгенбиз. Эми ушул экөө бир тамганын үстүндө же бир сөздө келип калган болсо кантип окулат деген нерсенин үстүндө бүгүн сиздер менен сабагыбызды алып бармакчыбыз. Эмесе сөздөрдү жазып аракет кылабыз. Сиз биздер менен чогуу окуганга аракет кылгыла. Мисалы ха тамгасы б менен келгенде хабба болуп атат, таштит коюлганда. Хабба плюс танвин болгондо хаббан, хаббан, хаббан. Же болбосо ж тамгасы р менен келгенде жарро плюс танвин жаррон, жаррон, жаррон. Мин тамгасы менен келген болсо мына маннан, маннан. Созуу жок. Маннан болбойт. Маннан жаррон хаббан. Фаткалуу болуп келгенде. Же болсо касра менен келген болсо мына си бул т тамгасы ситтин, ситтин, ситтин. Же хиллин, хиллин, хиллин. Б тамгасы танвинди болуп келгенде бурру плюс танвин кандай болуп окулуп калат? Буррун, буррун, буррун. Же болбосо мындай болуп кылсак уммун, уммун. Таштит танвин бир сөздө келгенде дээрлик ушундай эле окулат. Сиздер үчүн анчалык эле жаңы таң калыштуу сабак болбой атат. Анткени буга чейин бул сабактарды, бул нерселерден маалыматыңыздар болгондугу үчүн жеңил эле болуп атат болуш керек деген үмүттөбүз. Мисалы, 1-2-3 сөздү дагы жазабыз, биз менен чогуу окуганга аракет кылгыла. Мусваддун дейт. Мусваддун. Мусваддун. Танвин даммалуу болгондо кээде мындай жазсак дагы ун дегенди түшүндүрөт, же болбосо мындай бири-бирине киргизип жазсак деле ошол ун деген эле маанини түшүндүрөт. Буга анчалык деле мындай маани берип, эмне үчүн бул жерде мындай, бул жерде мындай эки башка жазылып калды деген нерсе сиздерди тынчыңыздарды албай эле койсун. Мисалы мухмарран, мухмарран, мухмарран. Кыска жана түшүнүктүү болот деген үмүттөбүз. Танвин менен таштиттин бир сөздө чогуу келүүсү ушундай эле абалда болот. Бир аз дагы кайталап коебуз, ашыкчалык кылбайт деген үмүттөбүз. Хаббан, жаррон, маннан, ситтин, хиллин, буррун, уммун, мусваддун. Үндү үзбөстөн. Мусваддун, мухмарран. Урматтуу көрөрман, бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына чыкты. Иншалла сиз түшүндүңүз деген толук биз үмүттөбүз. Кийинки сабактан жолугушканча, ассаламу алейкум.